Салам достор, мен атым Арген Артур. Бүгін біз жаңы маркетинг планды үйренеміз. Ан үшін біз эки бизнесті салыштырабыз. Биринчиси традициондук бизнес жана бизнес MV. Традициондук бизнесте біз эмне кылабыз? Мисалы менин өзүмдүн мечтам бар эле магазин ачуу дегенчи. Ушу магазин ачып жатканда мен ойлонуп жүргөм да, кандай кылам, эмне кылам депчи. Ошол моментте анан MV келип, мен экөөнү салыштыра баштадым да. Мисалы магазинде мен арзан товар алып келем, үстүнө 10% кошомбу, 20% кошомбу, 30% кошомбу, сатам. Бир эле вид доход бар экен да, бул жерде биринчи вид доход ошол мисалы 30% кошуп сатам. Мындан башка доходной жок экен да бул жерде. Анан бул жерди изучать этип, бул жерди карадым. Бул жерде дагы эле ушундай система. Арзан алам, 30% кошуп сатам. Биринчи менин доходум ошол. Бул жерден да акча табабыз. Көбүнчө адамдар ушул жерде эсептебейт экен, көбүнчө адамдар бул жерди билбейт да. Бул жерге биз дайыма 30% кошуп, бул жерден акча табышыбыз керек. Бул да магазин, бул электрондук жаңы 21-кылымдын магазини да. Ошондуктан 30% биринчи вид доходдон акча табат. Экинчиси, андан тышкары дейт, мен силерге айлык төлөп берейин дейт да. Элестетиңиздер. Магазин ачсам менде айлык жок болмок. Жөн эле арзан алып кымбат эле сатам. Болду. Бул жерде айлыгы бар экен. Кандай айлыгы бар? Ар бир бизде бал деген стоимость бар. Ар бир товардын аркасында бал бар. Ар бир балды компания 100 рубль менен кайра артка кайтарып берет да. Бизде мындай международный таблица иштейт. Оборот баллов, процент возврат акча. Компания эмне дейт? 200 балдан жогору акча төлөйм дейт да. 200 балга 3 уровеньге чыгасыңар, 600 балга 6, 1200 балга 9, 2400 бал 12, 4000 бал 15, 7000 бал 18, жана максимальный товар оборот бул 10000 балга 21% компания төлөп берем дейт сиздергечи. Буга жетиш үчүн биз эмне кылышыбыз керек экен? Ушундай тепкичтерден өтөбүз. Эгерде сиздер 200 бал оборот жасасаңыздар, орточо эсеп менен 2000 сом акча таба аласыздар. Эгерде 600 бал жасаган болсоңуздар 7000 сом. 1200 бал жасагандарга 18000 алат. 2400 бал жасагандар 30000 сом алат. Азыр 15% деңгээлге жетсеңиздер, сиздер 50000 аласыңар. Эгерде сиздер 18% деңгээлге жете турган болсоңор 90000 аласыздар. Жана 21%га жетсеңиздер 150000 айлык катары алып баштайсыздар да. Вот. Ушуларды, представляете, кошуп саткан акчадан тышкары сиздер айлык алып атасыздар. Бул сонун мүмкүнчүлүк да. Бирок компания да атат, андан тышкары дагы. Эгерде силер өзүңөр жеттиңер бул деңгээлге, астыңардан ушундай адам чыгарсаңар, компания дагы 3-чү вид доход берейин дейт. Муну биз кыргыздар пенсия деп аталганбыз. Эмне үчүн пенсия? Анткени бул бизнесиңизди сиз балаңызга, небереңизге өткөрүп бере аласыздар. Наследство катары. Ушундай сонун бизнес, көрдүңүздөрбү? Ошондо пенсия бул жерден сиздер 60000 рубль аласыздар. 60000 рубль. Жаман эмес, туурабы? Эгерде дагы бир адамды үйрөтсөңүздөр, 120000 рубль аласыздар. 3 адам үйрөтсөңүздөр, сиздер 180000 рубль аласыздар. Ушинтип көбөйтүп берсеңиздер болот да. Мен ушул кийинки видеолорумда көргөзүп берем, кантип бул ар бир уровеньге чыкса болот, оңой жолун. Так что мени катталып коюңуздар, ар дайым көрүп турсуңуздар да. 4-чү вид доход, дагы бир компания дагы төлөйм дейт сиздерге. Бул годовой бонус деп коебуз, бонус деп коеюн. 1 жылда бир төлөнчү бонус. Мындан кийинки уровеньдер бар, золотой, алтын даражадагы уровень, платина деген уровень. Ар бир платинадан баштап компания 1 жылдык бонус төлөп берем дейт да. $3000 жогору. Анан платина основатель, жемчуг и так далее, то есть сиздерге бонус, жылдык бонус бере берет компания. 5-чиси, жакшы уровень жасадыңар деп путешествие берет компания. Эс алуу чет өлкөгө. Жана мындай өлкөлөр эмес, компания МВдики аябай чоң-чоң күчтүү өлкөлөр болот да. Европа, островтар, биз билбеген, тилибиз келбеген островтар бар да, что ар бириңиздердин мүмкүнчүлүк бар ушуну алганга.
Андан тышкары дейт сиздерге автомобиль берейин дейт да. Автопрограммалар бар. Жакшы иштеп койдуңуздар, автомобилдин ээси болсоңуздар болот. Биз келинчегим экөөбүз бир автомобилдин ээси болдук да. Андан кийинкиси компания эмне дейт? Признание берем дейт сиздерге. Кандай жумуш иштебейли, 30 жыл, 20 жыл эч ким бизди признавать этпейт. Эч ким бизди молодец, азаматсың деп да койбойт, кээде мактап коет, бир күн болду. А бул жерде ар дайым сахнадан признание берет. Журналдарга чыгасыңар. Мындайча айтканда, бренд, жеке брендиңизди албетте жогорулатасыз да. Албетте жогорулатасыз. Ага мен мындай кылдым, салыштырдым. Бул жерден эмнени табам? Мүмкүн брендим бир аз өсмөк. Кайсы жерге өсмөк, кайсы жерге магазин курдум, айылга өсмөк, ушул 30% тапмакмын. А бул жерде карасам 30% эле таап атам азыр. Мен да соода кылам. Соодада берекеде бекер айтылган эмес, соодадан дагы чоң акча тапсак болот. Айлык алабыз дополнительно, пенсия алабыз, бонус, путешествие, автопрограмма, признание. Көрдүңүздөрбү? Бир кирип койдуңуздар, болгон мүмкүнчүлүктүн баарын алсаңыздар болот. Андыктан мен менен болуңуздар, ушул маалыматты бардык партнерлорго жеткиңиздер. Сак саламатта болуңуздар.